Karek olup ateneng толкуп кубанат келген элең сен жаркап бүгүнүң алап көңүл сүйгөн сайран достор менен майрам ар жыл сайын аюуланат кучак толо гүлдөр жылмайышкан жүздөр тулган күн шаңга бөлөнөр бүгүн сенин тулган күнүң амандыкты тилейли ден соолукта жүргүн ачылсын ар дайым жаштык өмүр гүлүң бактың сүйүң бүгүн сенин тулган күнүң атене бир тууганга алтын башты ийгин жашоонун кадырын узак жашап билгин ойноп күлгүн жаркын маанай дастаркон үстүн саймалап жакындарың кымбат белек алып камданат коноктор топтолуп үрбилер коштолуп куттук сөздөр арналат эч нерсе жетпеген эсимден кетпеген кандай сонун салтанат бүгүн сенин тулган күнүң амандыкты тилейли ден соолукта жүргүн жүрөгүндө тойлогон кыргыз каны көөдөнүндө тойлоп турган кыргыз жаны төрөлгөндө ооз анган манас менен амансыздарбы ала тоонун кыргыздары бүгүнкү жакшылык кечени ачалы бүгүн башына багыт коруп турган жерге жеги жыйылып келип турган ак батак тилегин берип турган маңдай жарлап кубанып турган розовый кийиңдер деп жалпысын жазга чакырып турган атыңыз заты жарашып турган сиздердин түркүрөгөн кол чабыңыздар менен бүгүнкү жаз күнүңүздү кутлуулабы. Урматтуулар, жалпыңыздардын башыбызды кошуп турабыз, ак батак тилек алып турабыз. Эң негизгиси Рамазандын кереметтүү айында жалпыңыздардын оозуңуздарды ачырганча ошол тагдыр берек кылып берген менин жубайымдын тоолган күнүнө жалпыңыздар келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Тамагыңыздар таттуу, маанайыңыздар шаттуу болсун дейли дагы. Бүгүнкү күндүн мыктыйсаны бир мени тамадагы өстүргөн жаз бүгүн микрофон берип көрөчү дейт. Кол чалып көргөндө баарыңыздарга ыраазымын. Ушинтип мени бир сөзүмдү эки кылбай, кичинекей дасторкон жайып чакырсам да ушинтип келип көңүлүмдү алып койгонуңуздарга рахмат. Кайын журтума, бир туугандарыма, досторубузга баарына рахмат. Баракелди. Мынакей башка-башка алжыргонду ким билет? Ошондон бери Кудай деп чыдап келатам менчи. Анан урматтуулар, мындай уулдарыбыз бар, ошол уулдарыбызга да сиздердин айтылган ак батак тилектер кабыл болсун дейли дагы жигиттер. Чуркап барасыңар, могул жерде отургандар ысыса, жел болосуңар, үшүсө күн болосуңар, эң негизгиси ушул меймандар менен бир болосуңар. Мен жигиттерге кол чалып коңуздар. Давай, кымбат келиптир. Бир кол чалып коштоңуздар менен осуну орунда жайгаштырып койбойт кандай дейсиз? Келиңиздер, урматтуулар, жалпыбыздын
жайнаган көздөрүнөн жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кысып убактуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолукса кандай жакшы. Öyle sonunda dedim ya. Öyle ayağıma jakşırdan sizlere bol çoktanlardan biliyorum. Emez ama Umatulla daha önce hoş geldinizler. Benim meymanlarını bir-biringizler менен чекесинен таныштырып коелу, ошо менен акырынан кеп баштайбыз. Эң улуусу Эжем Антачипаров. Эжемге берип Улубайкем болсо азыр Америкада, Албайкем мен үчүн маданият жана алып келген болсо спорт жагынан өткө өтүп келип атып, спортчу кылган агам аты Турар. Анан Турар агамдын премьер-министри Жегем Самара. Анан ошо жетип турган мынакей кичүүсү кызыбыз Айзат Суло деген өзүнүн Так, бир туугандарды жалпы таныштырып, сен кеткен жок. Мына андайын урматтуулар. Ар бирибиз баш-башкондон кийин мынакей кайын журт, анан өзүбүздүн журт, андан кийин өкүлөт деп өзүбүздүн көңүлүбүзгө жаккан жакшы инсандарды шайлап алат экенбиз. Ошол инсандардын бири мурункулар өкүлөт дейт турбайбы? Азыркы жаштардын тилинен генеральный спонсор менин өкүлөт Жеңиш атамыз болчу. Өкүлөтамды түптөп турган, аппаратын ташта тамагын даярдап турган, биз барганда өкүлөтам жокtu, өкүлөтамдай бар бол. Өкүлөтам бол аппарат деп берди, бир жакшыраган бол деп, жакшыраган берип турган өкүлөтам болчу болду. Böylece işledik, boş pazarda tutup, orta sayıga жетip, orta sayıda işte vakti geçti, o жерден tavışıp, tağdırdan tavışmadan bir tuğan ecemliğe katı sokan Gülzar Teşekkür olsa. Gülzar Teşekkür'ün prezidenti men mıқты көргөн Жездер. Жезде керек, Жезде особенно акча керек кезде. Жезде болчак болозар. Анан кыйын журт жака кетейин. Жазгүл деген сулуу кыз. Канча бир тууган экен деп сурап койду. Жазгүл өзү 4 бир тууган, 3 кыз, 1 эркек. Ошол кыздардын улуусу Саякат эжем.
Андан кейін Мейірім эжем алыстауына байланышты келе албай қалды. Мейірім эжемнің қызы Назима, ұлы Жомарт. Сайфал эжемден алтын қазығы біздің ишенген жігітіміз Нұрел. Андай hurmаты бар. Екі жаққа келсек жаз гүлдің бөрелерінен татышып, табышып, қошар инсандар арасынан жүрекке жаққан инсандар болып өткен Айзат деген сұлуға болса бажамды көрсем әлі постоянно башымды тұрмайын, бұл менің башымды тұрмайды, бұның башы мен тұрмайды, ол әзір бүгін тұрмайды. Бажама дүркіген болса Андан нары қарай, ұзайын, кеңді көстэй, барайын, үтілі барғанын көзіме жылтырай тұрматтылар. Достарыма кезе келіп жетті өшеді. Достардың арасынан ұшыл жігіттің тойын алып барып, дайыр тойын алып барып, өңіліміз тауышып, мықты дос болып кеттік. Рахат деген менің қан досыма дүркіреді болса болыңыздар. Рахат досының Жұбай Аяшқабада болса болыңыздар. Анам жана Ортосай, Ошбазар деген андан тышкары Москваға чейин барып иштеп келдик кашайып ошо Москвадан табышкан мыкты биздин досубуз бар. Нұрзат деген сұлуға болса болыңыздар. Нұрзаттың көрер көзі, айтар сөзі, сүйгені Нұрел мырза болса болса. Андан тышкары Құдай қошқан достар деп Алланың атыменен дос қошып, антташып, қадам таштап жүребіз. Ушул жерде 40 қатар тізілген жігіттер аты бақ келді. Атына зат жарашқан бақ жатырған достарымыз жүреді. Атына зат жарашқан азамат досым. Айдай болған досым Айбек. Егілі сұлу сұлу. Адем ушул жігіттердің жұбайларын чекесіне таштырам. Бақ келді. Досымдың жұбайы Бакуля. Аяшқа. Азакеңдің жұбайы Айбері сұлуымыз. Ой, Алия. Адеме ошол Құдай қошқан достарымыздың нарындықтарды көбейтенде қолдан келсе әрекет қылып отырмыз. Айбек мырзаның жұбайын нарынның сұлусына дүркірді болса. Артының тұтамын болған. Так, барыңар таныстырып өкшет Құдай берсе. Тағы бір жігітіңіз бар. Ошол 5 жігіт болсақ, 5 жігіттің арасынан өте шоғу, жөн тұрбай әріге қычықтап тише тұрған біздің көңілімізді көтеріп тұрған Құдай берсе жақында Умра сапарына барып, жалпы ошол жерден мықты дуасын кылып келген Ерлан деген досым бар. Құдай берсе сапарда жолда келе жатып, Ерлан досымдың сүйген Айпері сұлуыста болса. Анан ошол мен тандагандарды таштырып, андан тышкары жаз гүл жаркырап жанып жүрүп, мен сонун бир кыз таап алдым, атына заты жарашкан бир кыз келет келип, "Титатан кайсы сұлу кыз келсе, сен айыр илбей сұлу кыз келсе, жаз гүлдүкүнө келдиңби?" дей берип, güzeldir tavalsın ayda, güzel sıkıntı var. Koşu, men bolsa atım Hurmat, Jönüm İsayip, uşul sulu kızdın жолдош болуп көп жылдан бери иштеп келатам, Кудай буйрса. Эмесе жакшы тилек жарымырыс Акбатау толук ырысты турматтуулар Акбатак тилекке акырын кеп кезегин берип отуралы. Жалпысы эч ким таалынбаса керек, себептен башында эле ателлерден баштап эле. Эже тарынбайсызбы? Өкүлөп бар. Кел сиздерден. Ооба сиздерден баштайт жана мына. Жок, эже урукта туруп алганайсыз керек. Hurmattуулар, дайыды жолу айтышпай эле, мен үйдө отуруп калдым, мен ылдый отуруп калдым деп таарымаңыздар, таарысаңыздар бизге окшоп турганын берип койгула деп айтабыз, э? Эң негизгиси маанайыңыздар жакшы болсун. Чекесинен тааныштырып алдым. Кээ бир мисалы өкүлөт шайлагандан кийин, балким ата-энеси шайлап койсо, алыстан эле катышпай калат экен. Акырын көңүлүм сүйүп, өзүм шайлап алгандыктан жүрөгүмө да жакын, өзүбүзгө да жакын болгон өкүлөт аңга дүркөт алган чабыңыздар, кабат Рахмат, урмат. Баарыңыздардын бүгүнкү Орозо айы, Рамазан айы менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Экинчиден өкүл кызыбыздын бүгүнкү туулган күнү экен. Туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун. Ушундай жакшынакай балдар кыздарыңдын жолдошуң жанында жадырап жайнап жакшы ушундай күндөрдү өткөрүп жүрө бергиле. Sizlerge de çok rahmat çıkarıp, tuğanlar bilen tanıştırıp, oğuz açırıp, tuğan gün ötkörüp atkanlarga çok rahmat. Oşam, neleyiz, baktını olgula, ömürlü olgula,
ар дайым өз туугандардын арасында достордун мындай жакшы саналаштардын арасында жадырап жайнап жүрө бергиле. Бар болгула, бай болгула, аман болгула. Ошо биз эми азыр эми баары эле эмекен өкүл кызыбызга бадарка деле алып бере алган жокпуз. Эме болуп атпайбы? Кургагынан да элечи. Халкка өзү бирдеме алып бере. Жакшы болгон, тууган болсун. Ey gitmey durmuş. Ökül atamın bana verdi. Kesin bak. Kalgan bir şey olsun. Doğru dostlar. Evet hürmetlilerim. Жалпыңыздың, төріңіздің көрік олған апалар аман болсын дейлі, бол тұрбай ұрыш жаңжалды, борына қысып баққан балдарды, елінде баққан балача енеден артық жан бар көдек. Айылдағы Алпашыдағы апамды, Гөлдегі апамды алдыруға әрекет қылдық. Осы шартқа байланышты жаз келіп отқандарға байланысты екеуінен келе алды. Ошондуктан жалпыңыздардың апамыздар аман болсын деп, қартайға чапа кеткен шаруаттарды олса дедіңіздер. Yaşardım yaratkanı bir sevgi Güç bulgun baylığımda geceleri Sanki biz düşümünü özüm alsam Hava ki kadrına
келди. Негизинде дос тааныш бардыгы тең чекесинен той башкарып жүргөн, адал тойбу, халал тойбу бардыгын чачып жүргөн мыкты достор бар. Кудайга шүгүр. Бирок ушул Жазгүлдүн жакшылыгында, Жазгүлдүн туулган күнүндө эки тискин бир чылбырды өзүм менен алгым келди. Себеп дегенде жакындарга кызмат кылган, жакындарга ырдап турган, жакындарга жакшы сөз айтып тургандан өтөөрү жок болсо керек. Баягы Кыргызда жакшы кеп бар го. Аргымаң атаңдын ашына чаппаган атаңдын башына чабасың депчи. Анысында Жазгүлдүн тоюнда Жазгүлдүн жакшылыгына сүйлөгөнү качан сүйлөйбүз деп таңдагы тилди кайрап тынбай сайрап туралы. Сиздер болсо мен өлө ырдамыш болсом да кол чаап коштоп туруңуздар. Ушинсеңиздер тоюңуздарга баттап барып турам, ушулар аябай сонун ырдап берет экен, кол чаап турат экен. Анда келиңиздер, ада жана башка тараштырганда айттым. Алтындай болгон, Аймончоктой болгон, Бишкекте бизге акылын айтып турган, баш үстү кошуп турган, кандай күн болбосо да чуркап барсак, дастарканды жайып турган эжекеме бир дүркөтө кол чапсаңыздар, эжемди жакшы алып коём. Жарайт. Төрдө турган байкем кеп айтат, кеп айтканда деп айтат. Ой, этте ушул эжеңе чакырып, мени да чакырып сал деп айтты дейт атан. Дароо түшүнөм деп айткан. Жеге менен аны келип бертирем. Gelişinde boyunacaktı, demin aklım oynayacaktı. Anında ve cimde avcı, hıvım kullanacaktı. Arabamla nadimecendi, aşağımda nadimecektı. Geleceğin görse durur. Негизи биз жана башында айткам, 7-1 туганбыз, 7-1 туган тең, барды тең, ырга, бийге, бүт барды шыктык. Эң эле чабал мен ошо чабал өрдө кетип жатат, эртерээк өчүп бирге элге кызмат кылып жүрөбүз. Ушул инсандар тамак болуп кетсе мен артта калып калат белем деп ойлоп калдым. Келиңиздер, анда эжекем жакшы кабыл экен ал кетти. Урматтуу коноктор, ушул Жазгүлдүн туулган күнүнө келип бергениңиздерге мен да аябай кубанып турам. Баарыңыздарга рахмат, коштоп колдоп келгениңиздерге. Жазгүл, урмат, туулган күн ээси куттуу болсун туулган күнүң. Урмат экөөңөрдүн кармашкан колуңар бекем болсун, бактылуу болгула. Балдарыңардын урмат сыйын көргүлө. Төрүдүн көркү болуп, балдарыңар үйлөнүп, жайланып, неберелүү, чөбөрөлүү болуп, баардык бактысына тең ортоктош болуп жүрө бергиле. Ошол үчүн келген коноктор ар дайым силерге рахмат. Дайым эле ушинтип колдоп коштоп жүрө бериңиздер. Рахмат. Assalamu alaikum. Бүгүнкү коноктун ээлери, сиздердин орозо майрамыңыздар менен да чын жүрөктөн куттуктаймын. Анан Жазгүл бүгүнкү туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун. Чалым менен жана WhatsApp'тан толтура жаздым, ошону коркпой. Калганы ошо. Ошо баарыңыздарды ошо жерге келип бергениңиздерге да чоң рахмат. Жазгүл, биз болсо сөзгө аябай эле жокпуз. Булар өткөзүп берген биз түгөл өткөзүп берген, жана ортодо мен калып кеткем да. Ошол жакка өткөзүп койгонбуз. Ошол үчүн Жазгүл дагы бир жолу туулган күнүң кут болсун. Жазгүл, туулган күнүң Жакын. кут болсун, өмүрүң узун болсун. Экөөбүздөй абысындуу бар мечта айтты деп кош керек. Ошол үчүн мен сени ар дайым сыйлайм. Хотя менен улуу, мени өлө сыйлайт да, аябай ыраазымын. Ошо дүйнөдө бар жакшылыктарды каалайм. Ошо балдарыңдын өзүң ойлогондой максаттарыңа жетип, бактылуу бол ар дайым. Ар дайым эле ушинтип жадырап жайнап жүрөр. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мен микрофонду вообще кармап көрмөсүм, бирок садикке киргенден бери микрофон кармагандын сүйлөгөндү үйрөндүм. Воспитатель болуп жумушка киргенден бери микрофон кармап көрчү эмесмин, монтип калчу да. Ушунча эле родительдердин арасында ушундай эле кечээ концертимди коюп келдим, балдарым бийлеп беришти. Бүгүн да сиздерге микрофон менен сүйлөп колум калчылдап койгон. Жеңе туулган күнүңүз менен, байке менен бактылуу болуңуздар. Сиз биздин үйгө жеңе болуп келгенден бери эсимде, жеңем кандай үйгө келгени, кандай көйнөк кийип келгени, биз кичинекей кезде аябай мындай
жеңе келет десе, ай жеңебиз келет экен, жеңебиз кандай экен деп кызыкчу элек. Ошондо жеңемди аябай аңдып карагам, аппак көйнөк кийип, аябай шыпылдаган жеңебиз болчу. Деги эле ушуга чейин ортобузда жаман жакшы нерсе болгон жок, уруш талашкан жокмун. Нерсени бетке айтат жеңебиз, ошол жери жакшы, ачык айрым. Урмат байкем экөө дагы Тордойдо жашап жүргөндө эсимде, мени көрүшүнчө эле согушуп кетишти, мушташып кетишти, боксташып кетишти, карайлашып калышат. Ошонун баары менин көз алдымда, жеңем мындай менин көз алдымда чоңойду да, мен да ошолордун көз алдында эле чоңойгондой, булар да менин көз алдымда мындай семьясы чоңойду да. Мен да азыр турмушка чыгып, 2 балам бар, күйөөм менен тоже мындай ушундай мушташып согушуп кетесиң, кайра эле жеңем менен байкем деле жашап атат депчи. Биз алардай согушпайбыз, мушташпайбыз го депчи. Бул жакта мээрим эжем да биз көптөн бери көрө элек болчумун, балдарыңыздар чоңоюптур, сайкал жээни да көрө элек болчумун, сайкал жээде самасызбы, ден соолугуңуз жакшыбы, жакшы жүрөсүзбү, мени унутуп калган жоксузбу, мен кичинекей сарысмын баягы. Ошол көп сүйлөп кеткен. Көп сөз болуп кетти, келгениңиздерге чоң рахмат. Аябай биз да толкунданып атабыз. Биз паяжы эрте келишибиз керек болчу, бирок орто жолдон келип калдык. Туулган күнүңүз менен жеңе ден соолукта болуңуз, байкем менен бактылуу болуңуздар. Бул жеңеме да чоң ыраазычылык айтам. Эч качан бирибиздин ортобузда эч кандай кайын сиңди жеңе нерсе болгон эмес. Мен үйүнө эле тарс эле кирип барам, кандай эчеге курсагым ачты, тамак бериңиз дегелечи. Ошол рахмат келиңиздерге туулган күнүңүз менен. Байкем менен бактылуу болуңуздар, байкемдин характерин көтөрүп жашаганыңызга рахмат. Сиз жеңемдин характерин көтөрүп жашаганыңызга рахмат. Баарыңыздар бактылуу болуңуздар, үй-бүлөңүздөр менен чоң рахмат. Эки мен той бергенде айдап баарына кошулат деп койчу. Кол чабып коңуздар, менин бир туугандарым, туугандарым бар болуңуздар. Жаз күлөбүз Тордойдо бир 5 жыл, 6 жылдан ашык, 7 жылдай бир квартирада жашадык. Ошол квартирабыздын биягы 2 метр, ашып кетсе биягы 3 метр, кичинекей холу менен. Анан айылда каникулга чыккан баары чыгып алабыз. Меникинен 3 келет, Сайкал бел, тиги мээрим эжемдикинен бүт бар келет. Ошондо деле пейил кеним болгон экен, мындай деле кысылып калдык, батпай калдык, андай болуп калдык, мындай болуп калдык деп чоңойткөнбүз, бирок мушташа кеткен жерде эсте жок да, тошмочу. Албетте тас эткен бар тамаша, ошол кичинекей кыздарыбыз мынакей өнү өсүп, үй бүлө күтүп, алды билим кубалап, турмуш жолунда сызып отурушат, биз аларды көрүп кубанып турабыз. Келиңиздер, анда бир туугандардын атынан байып чыгармырдайын, андан айынан могул жерде Ырчы Азамат деген жигит бар, ошол жигиттерди атабыз, Кудай буйрса. Гүлдөй жандырдап берейикчи ана. Oyun yolları durduğunda, gülüp gülüp algıda, gülüm yolları durduğunda.
Barakelde, barakelde. Çok rahmat oldu barakelde. Barakelde, urmаттуулар. Құдай бұйырса мен өрім түгілейіне барады. Daha bir üçürdeyim oşanın мен өрім түгіліп. Андан тышкары бұл жерде башында мен ырда болайын дегенімде себеп бар. Себеп дегенде маданияттың мықтысы, кереметті өршіміз Айзат деген сұлу қызымыз отырады. Бұл жерде обончу, атқарушы Айбек деген жігітіміз отырады. Ол жерде биді қатыра билеген өзінің жеке биі бар. Қырғыз биін өліп тоққан Бақкелді деген жігіт отырады. Құдай бұйырса алдыда қызықтың бары көп болады. Анан Шаман би беле, шаман би өліп тұрады. Келегиден биле чүпе. Келегиден шыпырып көтөрүп билетти. Анада көрө жатасыздар алдыда. Анан ким жакшы билесе, жакшы ырдаса кереметтүү белектер бар. Ушу белектердин эң алдыңкысын айтып коеюн урматтуулар. Мыкты билегендерге 3 күнгө 3 мал тамак менен биздин үйгө путевка. Орозодо оозубуздан ачырабыз как раз 3 мал баталия утулат экенбиз да. Орозо бүткөндөн акция бүтүп калат. Ал эми экинчи орунга жалпысында жомоктой болуп атат. Көлдүн жээгинде курулуп аткан Асман шаарынын 185 жарасынан 3 комнат квартираны күлүүчү берилет урматтуулар. Андан кийин жакшы отурсаңыздар, Кудай буйрса ар бириңиздерге 4 порциядан манты 2 күндөн кийин. Шаңды шайлы отуруп берүүгө аракет кылыңыздар дейли. Эмесе дайыр калып берели. Андан кийин дагы чекесинен ырчыларды чакырып алып турам. Мен бул жакка Гүлзат эже менен Жездемди чакырайын, Жезде келиңиз. Жездем ырдаганда азыр бул жерде Айбек экинчи ырдага калышты. Кол чапып коюңуздар канекеңиздер. Ар дайым сени колдоп коштоп турган жаз күнүң сенин канаттарың болсун, Ошо бири-бириңерди дагы эле ошентип эле колдоп, бири-бириңерге түрткү болуп, өлөк-жөлөк болуп, таяк болуп жүрөрүңөр. Самый главный оорубагыла балдарыңар менен, мына жакын адамдарыңар менен, өкүл ата, өкүл апаңар менен, бир туугандарыңар менен аман эсен болуп, жакшы күндөрдү, бактылуу күндөрдү өткөзүп жүрүңүздөр. Көрүшкөн жерден саламыбыз түз болсун. Баарыбыз тең таанышканга абдан кубанычтамын. Öyle. Bunday yetişmeye emetmeye kalmadık mı? Hiç almayınca. Хорошо? Oldu. QR kod deseniz sıra tartılıp böyle bütün programları. Hazır başlaş var. Bandar yöneteceğiz. Oğlunuz oturturuz. Kelingizler урматтуулар. Так. Бул жерде досторум отурат. Досторума кезек өткөзүп берейин. Сизге келдиби? Досторум ыйманга жол салгылачы деген мыкты чыгарма бар, урматтуулар. Жалпыңыздардын маанайыңыздар жарык болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, алдыңызда сызып жүрүңүздөр деп жалпы достор үчүн, жалпыңыздар үчүн рахмат берейин. Жаш кезде шокту кылып таяк жешкен, таппаймын берер күйүнө досторума, кандашып жакшы кызды аяш дешкен. Досторум ыйманга жол салгылачы, досторум элди күйүп жангылачы, көзгөзүн жакшы жака тагдырына. Özüne uçur koydum
толгылачы. Берекелди. Алдырыңар жакшы жакка өзгөрүп турсун. Өзүңөр ушул боюнча калып турга дегени ар убак жакшылыкта жай дасторкон чекесинде жолугуп амандык сурап турганыңызды жалпыбызга Аллах таалам насип кылсын дейли дагы. Мен бул тарапка ырдай турган, бийдесе бийлей турган ошол Жазгүл Койчумановалардын үй бүлөсүнүн эң таланттуусу Сайкал эжемди чакырып коеюнчу атөсүн. Кели Сайкал эже. Ушул эки согусту жандап келген Жоомарт жана бийдесе би анекдот укмуш айткан. Нурел кел абай. Нурел анекдот айтып. Жигиттин ата журту мурункулар айтышкан кайын журту дейт, мен кайын журту дейт, менин кыйын журтум алдыма чыгып турат. Урматтын автарда төлө сонун экен деп бир өлө кол чабып коесуздар, мактап коюш. Ана ушул эжемден айтып келейинчи, ушул эжем мен көбүн айтам да. Ана биздин достордун арасынан Баккелди бар. Анан ушу бир туугандын арасында Сайкал эжем бар. Баккелдидей же Сайкал эжемдей болуш үчүн бир кайра 3 жол төлөш керек деп ойлойм да. Болгондой айтат. Сайкал эжем кыргыз бейин мыкты келесе мисалга Баккелди шаман бейин келтирет да. Ушул жагынан окшош. Келиңиз. Жазгүл, бир салондун туулган күнүң кут болсун. Сага бекем ден соолук, ишиңе ийгилик, ушундай жолдошторуңдун арасында эле бүлүк жайлап жүрө бер. Сен жакыран, сиңдимсиң. Бүйөламды да мен кайсы экен сыйлайм. Бүйөламада сөз жок. Мен жакшы көрөм. Айга жакшылыкта жолуп жүрө эле. Келгенге жок. Мен сөзгө чококмун. Бул туугандардын арасынан эң эле жогушу Жазгүл да, калгандар ушундай шаяшын. Анан айтпадымбы, Кочкорго турмушка чыккан ушул Сайкал эжемден кийин Мээрим деген эжебиз бар. Мээрим эжебиздин дагы бизге тегеле ушул түптөлүп кетишке Россияда жүргөндө салымдары чоң. Колдон келишинче Алинага дагы Найзмага жардам бергенге аракет кылсак да ушул Жока деген мыкты жигит бар. Уулу, ошол үйдүн алтын казыгы, ушул жигитти колдон келишинче жаңыртар аракет кылабыз. Кызыкебизге дүркүрөгөн кол чабуу болсун, Кудай буйрса. Бойдоктор болсо, үйдө өстүрө тургандар болсо, Кудай буйрса, өзүм узат берем, узатсындар. Узаттарды айткан, ушул жерде отургандар арасында досум келдик. Эрландын бир сонун кызы бар, ошол кыз турмушка кетип атканда ыйлап берем, анан ушул кетип атканда ыйлап берем да. Келишим түшүп койгон ушундай. Пияз сүйкөсөм ыйлап берем, көзүмчү. Бардыңыздарга саламатсыздарбы? Жазгүл эже, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чын болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуз, Аллахтын сүйүктүү пенделеринен, пайгамбардын сүйүктүү үммөттөрүнөн болушуңузга тилектешмин. Ал эми Жизем жөнүндө айта кетсем, экөөнүн ушундай бир сонун үй бүлө деп айта аламын. Себеби бири-бирин сыйлаганы, эркелеткени Жизем биздин көзүбүзчө өзгөчө. Жазгыл эжемди алатына салып багып атканы абдан сүйүндүрөт. Жизем менен сыймыктанам чындап. Ал эми Жазгыл эжемдин ушундай инсандар менен Аллах таалам жакын кылып койгонуна миң мертебе шүгүр. Чындап эң сонун адамдар кандай болсо дагы, кандай күндөр болсо дагы биздин жаныбыздабыз, бизге айткыла деп турат. Биз сиздерди ушундай жакшы көрөбүз. Өмүрдүн, жашоонун өңгүлдөрүнөн мүдүрүлбөй, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Өзүңөр ушундай жетоса кантип ыйлабай коесуңуз а? Точно ыйлап берет, точно карете болсо. Жазгүл. Мээрим эжемдин кыздары, 3 кызы, андан кийин таянар тоосу, ошол үйдүн алтын казыгы, ол кыздардын алтын казыгы Кудай буйрса, бажамдын түбүн түптөй турган, уучусун улай турган, алдын көздөй курай турган Жоомарт деген енеме үйдүргөдө кол чапыңыздарчы.
Жаскүл эже өстүк майрамыңыз менен куттуктайм. Сизге кааларым чыр ден соолук, бакубат жашоо жана кажыбас кайрат каалайм. Ушундай сонун үй бүлөнүн арасында күлүп жайнап эле жүрө бериңиз. Сизге тек ийгилик каалайм. Ошо. Рахмат барыңыздарга келип бергениңиздерге жана айымдардын майрамы менен да сиздерди куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Анан Сайкал эжемдин таялар тоосу биздин ишенген жигиттердин бири. Арба үйгө келип тур, балдар менен аралаштыр деп турабыз. Өзү дагы бизге жакын, келечегин көрө билген, өзү кичинекей болсо дагы ойлоно турганы, айта турган сөздөрү орунду боло турган Сайкал эжемдин таянар тоосу Нурел деген Нурбекович деп постоянно чыккан. Нурбековичке түркөдө кол чапкандар. Маңызыңар кабыл болсун. Ошо 8 мартынан куттуктайм. Жазгүл эже, туулган күнүңүз менен көп жашаңыз, мактуу болуңуз. 3 балаңыздын ийгиликтерин көрүп бериңиз. Кудай буйрса, спорт жаатында көптү үмүттөндүргөн жигиттердин бири Кудай буйрса Кыргызстандын желегин чет өлкөдө сейдирип атканда ошондо мен телевизор бержан ыйлап турайын да сен үчүн. Жигиттерге бир туугандарга кол чапыңыздар, чоң рахмат, орун алып бериңиздер, бар болуңуздар. Эмесе баардык үчүн ырдап атабадан ушул кайын журтум үчүн ырдап койсоң болбой калат го деп кайын журтум үчүн эмне деген ырдырдап берейин. Антырап берем, шашпай туруңуздар азыр. Ай жактырдайын.
анан антрак жарадайбыз болуңуз. Тоесин сурап турсаң бул шарттан ачы. Так, төр тараптан да бир нөгөстөй зыдыра карайлы дагы бөлөм дейт. Bölüm üçün ölüm deyit деген bölölөрдүн, шернелердин ичинен мыктылыгын таап, катышып, жырдыбыз келиш бирген мыкты үй-бүлө иштерин дүркүрөн колчооларыңыздар менен таланттуу айым Айзат Сулуу кызыбызды дүркүрөн колчоолорун чыгаралы. Анан бажалардын ичинен шайыры, шамдагайы, атка жеңил тайга чагы эң биринчи шерде болгондо эле бажам мощный ачык таап келген болчу да тиги ачык ошондон бери эсиме келип кетти. Болчак койгузачы бажа кеме да болчак койгуза. Болчак турду. Саламатсыздарбы? Биринчиден аялзаттын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен жазгүл туулган күнү болсун, өмүрүң узун болсун. Ушундай актастырып үстүндө жүрө берди. Ошо жакшылар болсун. Мен деле сөз канча чечен эмесмин. Келечек жок. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жаамдуу кечен катышуучулары, баардыгыңыздарды биринчиден орозоңуздар кабыл болсун деп айтайын. Ушундай улуу орозо күнүндө туш келген 8 март майрамыңыздар менен баардык айымдар бул жакта көрсө Куда чай жекелер бар экен. Биз тааныч эмес экенбиз. Таанышканыбызга кубанычтабыз. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Жаркыран айымдарды куттуктайм. Ошондой эле ушундай сонун күнү төрөлүп алган, ушундай сонун күндө туулган күнүн белгилеп аткан Жазгүл эже, туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздер Жездем экөөңүздөр ар дайым баардык жерде эле болуш керек. Ушундай бир сонун позитивный адамдарсыздар. Кишинин көңүлүн ачып, жыргатып, силерди карап күлүп жашагысы эле келген нерсе болот да. Туулган күнүңүз менен ар дайым ушундай жездемдин жанында эле бактылуу, жылмайып, жапжаш, супсулуу болуп эле ден соолугуңар чын болуп, ушундай жакындарыңыздардын курчоосунда жакшылыктарды тоосуп эле аман болгула дейлик. Ошо сонун өтүп жатат. Баардыгыңыздар менен таанышканыбызга кубанычтабыз. Ушул күндү дагы да жакшы Жазгүл эжебиздин көңүлүн көтөрүп отуруп берели дейт. Дагы бир ирет туулган күнүңүз менен. Бул кичинекей подарок сиз үчүн болсун, анан биздики да М-банк да. Малишка жожок. Ай баракелде болчоолор болсун, аман болуңуздар. Кудай буйрса тойдун жүрүшүндө Айзаттын үйрөнөн сүйлөгөндөн эле мынакей өрчекени билсеңиздер керек. Кудай буйрса тойдун жүрүшүндө мыкты чыгармаларына күбө болуп турабыз. Аз убакыт узункача сүйлөшөт. Акерде менен эмне болду сен? Паккелишине карап кой дегенбиз азыр. Кийинки планда эле жүрөсүң сен. Сен алып келе калайын. Анан бир туугандар келгенде эле Жазгүл анекдот айтып койчу дегенде эле Жазгүл баштай элек делем. Айрыкча менин бир туугандарым боор эзилип каткырат да. Ошол Жазгүлдүн айткан анекдотторуна бирөөнү мен жаттап алган анекдотун айтып берейин. Жазгүлдү айта аламын, айта албайм билбейм. 90га чыгып калган бир апа бар экен. Орус имиш, жанында кыргыз айым жашайт экен. Дайыма жардам берип турат экен. 90га чыккан апага суусун алып келип берет экен, үйүн жыйнаша коет экен, отун суусун киргизип берип коет экен. Анан бир күнү баягы кошуна кыз ооруп калат экен. Ооруп калып анан көз баш шишиген боюнча көчөгө чыкса баягы апа көчөдө турат экен. Апага барып учурашып амандашып, "Ой кызым, эмне көзүң шишип калган?" десе, "Ой бир аз сырколоп калдым, сасыктыма тийген окшойт" десе, "Сен өлүп калсаң мен курайым го" дейтимиш. 90га чыккан апабыз ошондой болуп, Жазгүл дагы 90га чыгып жанындагылардан саңнабай десин, өзүнө саңнабай деп элеш. Аман болуңуздар дейли. Кудай буйрса азыр таланттуу инсандарга кеп кезеги келген калды. Досторум акырынан эстафетаны алып, андан кийин анан мыкты кылып, ырдап, мыктылыгын көргөзөт. Бул жакта көк шүгүрөңөрдөй турганда мыкты досубуз бар, Нурзат деген. Жолдошу вообще лезгинканы чачат. Бүтүрө мойжоодо тургандардан баардыгы таланттуу, мыкты инсандар чогулуп турат. Бак келди. Келбесиң Секетбай, жанагы бийиңди бир бара аласың деп аласың. Этегинде бол. Тилиңе тишиң күйөт осуна. Ага чейин мен бул жерден бир калуу тилек берип салайынчы андан көрө. Антырака чейин. Так.
Өкүл атам сөз төгөт, Кудай өзү анамдан агырдатам. Жаштар кылсын, анан жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт эмесмин. Рахат болсун, келчи. Рахат болсун. Аяшка менен. Рахат мырзанын үй бүлөсүн, эжелерин бүт баарын Кудай өзү таанып бүттүк. Баягы неме деген сөзгө ушул Рахат досум менен табышкандан көбүрөөк ишене баштайм. Баягы бир тууган болуш үчүн бир ата, бир энеден төрөлүш шарт эмес деген керемети кеп бар. Так ушундай кыйынчылык болгон учурда дагы кубана турган болсо да. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, бүгүнкү жакшылыктын себепкери, жазгүл тууган күнү менен баарыбыздын кармаган орозобуз кабыл болсун. Жакшы күн төрөлсүн, 8-март орозо күнү. Баарыбыздын ошо кармаган орозобуз кабыл болсун, эмне каалоо тилек, ой максаттарды койсун, кабыл болсун. Баарыбызга ишибизге ийгилик каалайм. Урматтуу үй бүлөсүнө тынчтык. Ушундай жайылган дасторкон ар бир үйдө кенен Аллах Таалам рызкын берген болсун. Ошо урматпай, тууган күнүңөр куттуу болсун. Көп жашагыла. Келечекте кудаларды чогуу тоскон достордон болобу. Бардыгыбызга жакшылык каалайм. Жазгүл тууган күнү менен ден соолукта бол, үй бүлө менен бактылуу бол. Урматтуулардын кармашка болууга сүйлөсүн, балдардын жакшылыктарын көргүлө, ошол жакшылыктарга биз дагы күбө бололу. Баарыңыздардын 8-март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орозуңуздар кабыл болсун. Ойлогон ой, тилеген тилектериңиздерге жетиңиздер. Ден соолук каалайм баарыңыздарга. Биздики дагы мындай урчка жукпай калып жазылды. Сол бөжө. Аман болобу. Рахат мырза, досум аябай катуу сүйлөчү деп бүгүн сылдап атат окшойт. Келген да. Ооба. Жел кыяктын коштоосунда Айзат Сулугас мыкты чалган аткан эмесин. Кел ала. Kesi tomo kınızın açı bakanay, ağatayım kabağının açı bakanay.
Жапыдан ашууру тезейин, жандыбыса жердей көтөйүн, жан сырымды калсам айталбай, жаштыктан аюуру түзөйүн, бөйте ашууру тезейин, бегилең ажырдын күтөйүн, болочума болуп келемиз ай, боюна сөздү Aşıktan tutar beni, arzıgan ömrümdey var beni. Adaşıp da kalsam tapmadın ay, ağataya sizdi kayreni. Suyuna çoğutar beni, sırtına kanday caneni. Oradan gelsin can şoğum, suyuna sizdi kayreni. Ай барекелди, эми түшүндүңөрбү мен башында эмне үчүн ырдап салганымды? Булар ырдаганда мен укпай калыпсыздар, ошол үчүн ырдап салдым башында. Эмес урматтуулар, эрке бала элдин тоюнда, элдин жакшылыгында эркелеп жүргөн дагы бир жигитти мынакей жылгыям тартып, желпинип мынакей ырдаган айзатты коштоп берген Айбек Райымбаев деген жигитке кезек берелби, түркү талакан жаап бериңиздер. Ассаламу алейкум, ардактуу коноктор, кадырлуу меймандар. Бүгүнкү урмат досумдун, Жазгүл Айышкамдын жакшынакай жакшылыгына келип отурган кадырлуу коноктор, кош келипсиздер дагы жолу. Кудай буйрса жаратканда бир күнү бар, 1000 күнгө берикс деген күн ушул күнгө Кудай таалам насиптеш кылган экен. Кереметтүү ыйык орозо айында сиздер менен жүз көрүшүп мына ушул жерде жакшынакай даам сызып, ооз ачып, жакшы тилек кылып, жакшы ниет кылып, бир жагынан мына Жазгүл Аяшыбызды куттуктап, мынтип ырдашып, сырдашып, бир жагынан чогуу ооз ачып, бир жагынан жалпы бүтүндөй айымдардын майрамындагы куттуктап бир өзгөчө күн берип атат. Бүгүнкү күнүңүз кут болсун деп бир кол чаап коюңуздарчы келиңиздер. Той кыласың. Эй баракелде. Али, ой кошпогонду той кошот дейт экен кыргыздар. Мына күрүштүн шылтоосу менен күрмөк суу ичип бүгүнкү керемет кечте ошол жерде мына өзгөчө урмат досубузду тааныгандан бери мынакей кандай жакшы күндөр арабызда, кандай сонун көзөмөлдөр өтүп келатат. Бүгүнкү күнүбүз дагы бир эсте каларлык күн болду. Жалпы төрдүн көрүп болгон урматтын бир туугандары, эжекелери, байкелери сиздер менен да таанышканыбыз үчүн Кудайдын кулагы сүйүсүн, ар дайым жакшылык болсун. Урмат досум тааныштырып келаткандай эле баарыңыздар көзүбүзгө сонун көрүнүп отурасыздар. Бул жакта Жакшынакай өкүл ата, өкүл энеси отурат. Бир кол чаап койсоңуздар, бул өкүл атаны тааныйбыз. Билебиз мынакей баарыбыздын жолубуз бир, ордубуз бир дегендей. Урмат досум басам качан болсо эле айтып атат, өкүл атаман келатам, тойго баратам, өкүл атаман апарат алып баратам деп угуп калабыз, көрүп калабыз. Ансаарындай бар болуңуздар. Жалпы бүгүнкү мына ушу тойго келген, дастаркан четинде отурган ар бир достор, урматтын жакындары, жээн бөлөлөрү, Жазгүлдүн бир туугандары баарыңыздарга терең таазим. Ар дайым мына ушул жакшылыкты тең бөлүшүп келип отурасыздар. Анан урмат досум эми эртеден бери ырдап атат. Жазгүлдүн туулган күнү эмес эле урматтын чай концертине келгендей болуп атабыз биз. Мен ойлоп атам, урмат атайын эле биринчи ушу туугандардан бир испытание кылып көргөн болсо, болуп кетсе анан бир филармонияга аттанайын деп турат окшойт. Бир топ ырларын азыр угуп атам да, репертуарында бир 3-4 ыр бар эле. Дагы канча ырыңды айтчы, чынын айтчы. Ой, 4 уже концерт берсең боло турган болуп калыптыр. Көз тийбесин, сөз тийбесин, досубузга бир кол чаап коюңуздарчы. Эң сонун, эң сонун. Эми урматтуу жалпы бир туугандар, досум баарын тааныштырып келип атпай, эми катарынан достор тааныштырып келип атат. Өзгөчө бизге келгенде өзүңүздөр деле байкап атасыздар, Кудай кошкон достор деп айтып өтпөдү, анысыгандай Алла Тааланын каалоосу эч нерсе болбойт дейт. Керек болсо бир дарактан бир жалбырактагы Кудайдын каалоосу түшпөйт экен. Биз дагы мына ушу бир муштундай биригип, 5 манжадай түйүлүп, ошол 5 жигит Кудай кошкон достордон болуп, бир туугандай дос болуп жүрөбүз. Мындай жакшылыктардын негизи урматты
бияка чыгарып эле өзүбүз тейлеп койчу элек, анан Кудай ошо урмат болбой эле өзүм тейлейин көрсө концерт берейин деп атыптыр да. Ырларын бир элге тартуулап калайын, бир ырдап калайын деп. Албетте тарс эткен бар тамаша. Бар болуңуздар эми. Бүгүнкү кечебиз көңүлдүү улансын. Отура берсек буту кол жанчылап дейт, бир 15 мүнөттүк антырака сиздерди бийге чакырайын деп атам. Эртеден бери урматтуу ырларды угуп атабыз. Бүгүн жаз гүлү үчүн келдик. Жаз гүл аяшыбыздын туулган күнү кут болсун деп, туулган күн деген бир жакшы ырга барыңыздар бийге чакыралы, келиңиздер. Келиңиздер, чокуртайлы. Эстен кетиңиз, эс болуп атат. Баракелде. Келиңиздер. Келиңиздер, туугандар. Чоң ойдоп, жаз гүл аяшыбызды ортого алып, чоң бийлеп барыңыздар. Ай, 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 ай. Жаздың күні Күндестелер қолғы қармап Келдік сенің үйіңді Қостыр келді қалу айтып Жабырашып, жайнашып Құт болсын деп құтты айтып Туған сенің күніңді Құт болсын деп құтты айтып Туған сенің күніңді Құт болсын сенің туған күнің Құттықтап сені келдік біз бүгін Құт болсын сенің туған күнің Құттықтап сені келдік біз бүгін Ана достар бар ма? Қол бір көмір күйлер Жаз күнді шоғышады биік-биік қолды көтеріңіз Әбіне bakallarga şaraptan tolu kuyulsun Aytkan sözgü dilekteş olup barına alıp koyursun Aytkan sözgü dilekteş olup barına alıp koyursun Kutlu olsun cazgın tuğan günün Tutup seni hey geldik biz bugün Kutlu olsun cezgün tuğan günün Tutup seni geldik biz bugün Çoğu kol gibi kadar bileceğinizler Çubakta çüründürsün gönlüm Hayratlı bol, güçlü bol En soluğun için olsun Aytkan sözgü dilekteş olup Barı alıp koyursun Aytkan sözgü dilekteş
ateş bolup bağrına koyursun. Kut olsun cezgün tuğlan günün, kutlukat seni geldik biz bugün. Kut olsun cezgün tuğlan günün, kutlukat seni geldik biz bugün. Kut olsun cezgün tuğlan günün, kutlukat seni geldik biz bugün. Hey, yerkerde bu şarkı Kulübünü sevken olan cezgün oluşanlar olsun. Hop hadi. Şuraya. Hay bana. Namız oluşanlar kutlu olsun beni. Kettiğimiz andımız sene 15-18 minutlık hata kılama biyleylik. Barız çıkmalı gibi gelingizler. Cezgün orta kalıp çoğu biyleylik.